Migranttın үнü. Moskvadan salam kat ateneme. Karagıla menin de maseleme. Жалған айтып не қылам, бүт бардығы жазылыптыр мына шундай бешенеме. 9 класстан соң келе бердім. Тапқанымды сіздерге бере бердім. Өзгөрүлбөс жашоонун нугун көрүп өкүнөмүн, бул жака неге келдим. Карап көрсөм Москва ташбоор экен, көз жаштарга бир дагы ишенбеген, татаал турмуш талаадан нан издетип, көп адамдын кол бутун кишендеген. Ушул жерде ушинтип канчалары уул кызына сагынып жетпей жүрөт. Барган менен иш барбы жасай турган, ала тоого айла жок кетпей жүрөт. Кээ коштошуп жашоо менен кете берди акырет сапар алып. Көпчүлүгү жумуш жок келген менен көчөлөрдө тизилген катар алып. Кой дей турган кожо жок кээ коомдогу жаманды жасап жүрөт. Болду кылбай баягы жаман ишин бул жерде да ошентип жашап жүрөт. Bir bölönü buzuşup kээ bir-birine baş koşup suyup algan, үй бүлөсүн эптешип сактай албай, мекенине калп эле күйүп алган. İyi basa, bir dosum бар, кече келди, үйлөнүптүр, аялы менен Москвага үй бөлүптүр, кызмат кылбай келини кеткен үчүн кайненеси карганып сүйлөнүптүр. Анан келип аябай ыйлап кирди, көзүндө жаш көкүрөгүн кыйнап кирди, куту кетип жашоонун маңызы жок, айта турган арманын жыйнап кирди. Досум деди, мен болду, тоюп кеттим, атам апам түшүнбөйт абалымды, аялды мен айылга таштап келсем анданы жөн эле аламынбы, напсимдан антыям деп башкара албай, намысы жок жолдорго барамынбы. Айттырбастан ушуну билсе гана, акыл айтып ардактап жүрсө гана, келинди да келгенден кага бербей кыздарындай кубаттап күйсө гана. Мына ушундай, билесизби, ошол досум ыйлап жүрөт. Боретин эзгилеп кыйнап жүрөт. Тоюндагы толтура карыздарын төлөймүн деп тыйынын жыйнап жүрөт. Катарында мигранттын мен да бармын, капа болуп тагдырдын салганына, кара жумуш аткарып карып барам карайынчы өмүрдүн калганына. Коро карап жер төлөдө жатып жүрдүм, бир бөлмөгө эптеп сыйып батып жүрдүм, мекенимдин кадыры көздөн өтүп милицияны көргөндө качып жүрдүм, бир бөлүгүн акчамдын алам дагы 5 бөлүгүн сиздерге катып жүрдүм. Атенемдин батасын аламын деп 6 жылдан 2 рет өткөрүпмүн, жаштык кезим жок болуп жумуш менен жашоону бүтпөчүдөй көп көрүпмүн, авалкадай көз караш калганы жок, азыр мен да бир далай өзгөрүпмүн. Ата апа, арманым айтайынбы, абалыңды андан соң байкайынбы, көзүм көргөн кайгыны элестетип көңүлүңдү көл кылып чайкайынбы, азапталып алыста жүрө бербей балким болду, ала тоого кайтайынбы. Кайтам, бирок мен жөнөткөн акча кайда, курам деген үй, коро, бакча кайда, мен силерге ишенип мусапырмын, силер болсо той, топур, хан сарайда. Атам ичип арактын кулу болду, апасы иччи отуруш, тойдо жүрөс, акча салса келерки олтурушка, көйнөк алып кийем деген ойдо жүрөс. 30 жаштын кырына келсем дагы, Орусиянын таласын таштабадым, досторумдун балдары бакчада жүр, а мен жалгыз үй бүлө баштабадым. Кантип баштайм, унутуп салгансыңар, аз келгенсип кредит алгансыңар, уулум бар деп акчаны төлөй турган, ушул ишке атайын баргансыңар. Мейли төлөйм, менин кебим акчада эмес, мээримге зар уулуңду уккулачы, мен жөнөткөн акчаны ысырап кылбай, сарамжалды колдонуп туткулачы, кереги жок жерлерге чача бербей, керилгеч базарда баса бербей, кеңеш менен көчөгө чыккылачы. Мейли мени жетекчим чакырууда, мен силерге түштөн соң кеч кирейин, 16 кабатка чейин кирпич менен цементти жеткирейин. Кош болуңуздар.